келиси Бактуу Долоноту айылында жайгашкан ат спортун өнүктүрүү индустриясынын борбору саналган Кыргызстандагы эң чоң ипподромдордун биринде бүгүн биз биринчи лиганын алкагындагы 3-чү турдук чечүүчү беттештерге ортоктош болобуз. Жана Си тайпасында азыр Бакубат Талас жана Төш Булак командалары оюн өткөрүүгө ортого чыккан кези. Кече күнү Төш Булак жааты Кыран командасын 4 эсебинде утуп алып, натыйжада азырынча капчыгына 3 упайды салып турган малы. Ошондой эле Кыран жаатын 4 эсебинде Бакубат Талас командасы дагы биринчи турда утуп алган болчу. Демек, Си тайпасынан кайсы команда бүгүн суурулуп кийинки баскычка чыгат? Ошол суроого алдыңкы убакыттарда жооп табабыз. Эки командада тең дээрлик бирдей мүмкүнчүлүк бар. Кайсы команда жеңишке жете турган болсо, түз плей-оффтук баскычка өтөөрүн кошумчалап өтүшүбүз зарыл. Ал эми урматтуу мекендештер, бул беттешти сиздер КТРК Спорт телеканалынан түз эфирде көрүүдөсүздөр. Андыктан биздин каналдан алыстабай бул беттешти акыр аягына чейин биз менен чогуу көрүп туруңуздар демекчибиз. Азыр болсо эми акырындап командалардын курамдарына дагы өтө берели. Биринчи болуп дал ушул жашыл түстөгү кийим менен оюнга чыккан Бакубат Талас командасынын курамынан тааныштыра турган болсок, биринчи атар санында команда капитаны Абсамат Догдурбек уулу, ал көк шумкар аттуу аргымак менен ойнойт. Андан ары экинчи Фактан Рүстөм уулу кара кашканы минип чыккан. Азыр болсо жерден улак теңип алган бул Арслан Уланбек уулу, 3-чү номердеги Бакубат Талас командасынын оюнчусу. Түз эле атаандаштарынын тайгазанын көздөй бара жатат жана өтө жакшы. Бакубат Талас ошентип күтүлбөгөн жерден болгону 35 секунданын ичинде эсеп санын ачууга жетишүүдө. Жанчар аттуу аргымак менен Арслан Уланбек уулу бул сапар чабуулду жогорку деңгээлде уюштуруп, натыйжада өз командасын азыр алдыга алып чыккан маалы. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биз бат-баттан курамдарды тааныштырып бүтүрбөсөк, азыр окуя өтө ылдам өнүгүп кетиши ыктымал. 4-чү бул Марсель Сыдыков, Сүлүк кара аттуу аргымак менен ойнойт. Андан ары 5-чи Фархат Кандымбеков, Фанат аттуу аргымакты ойнотот. 6-чы Нурсултан Райымбек уулу Ак Жолтой, 7-чи Сусарбек Шамбетов Рамас, 8-чи Арген Уркашев Саян, 9-чу Жыргалбек Үсөнканов Аксоору. Андан ары 11-чи атар сан менен Нурбек Ашымбек уулу, 10-чу Майрамбек Бекмырза уулу Пантера менен ойнойт. 12-чи Эржан Төлөбеков команданын чабуулдагы лидерлеринин бири. Төш Булак командасынын курамы төмөнкүдөй. Алар азыр оюнга сары кызыл түстөгү кийим менен чыккандыгын белгилеп өтөбүз. Адис Макеев команда капитаны Орлик менен ойналып барса, экинчи Улан Асанбеков 1-1 дейт. Андан ары 3-чү Айдос Жокаев талисман менен ойносо, 4-чү Исламбек Нурланов Торка, андан ары 5-чи Нурбол Рыскулбеков Копейка, 6-чы Төлөн Оңкобаев 70, 7-чи Марат Автандил уулу Самсунг, 8-чи Гүлжигит Орозбеков Девятка, андан ары 9-чу Акназар Абдумуса уулу Гүлсары, 10-чу Бекназар Орозбеков Гертай, 11-чи Нур Жеңишбеков Спартак, 12-чи Токторбек Канатбек уулу Япончик менен ойноп жаткандыгын айтып өтөбүз. Азыр болсо ортону ээлеп турган 1-1 аттуу аргымагы менен бул Улан Асанбеков. Жакшы, Төш Булак командасынын оюнчусу азыр улакты алды жана оң такымга баскандыгын көрүүдөбүз. Бакубат Талас командасынын оюнчусу бул сапар Нурбек Ашымбек уулу эми атаандашынан улакты тартып алууга аракет жасайт. Анткени менен Төш Булак жаатынын оюнчусу улакты толугу менен такымга басты. Өз командасынын азыр чабуулуна чыгууга аракетин жасайт. Бул эми биринчи лиганын алкагындагы тайпалык баскычтагы оюн экендигин дагы жолу эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул чечүүчү мүнөздөгү беттеш. Эки команда үчүн тең жеңиш абадай зарыл. Себеби бүгүнкү беттеште кимиси жеңишке жете турган болсо, дал ушул команда, дал ушул
Си тайпасынан же болбосо 3-чү бул тайпадан сурулуп чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Азыр улак үчүн чоң күрөш. Баква Талас командасынын оюнчулары улакты таптакыр тартып алгандай көрүнгөн. Анткени менен өз учурунда жерге түшүп калды. Азыр бош калган улакты ким эңип алат? Баква Талас командасы өзүңүздөр жакшы билгениңиздердей Талас облусундагы номер 2 команданын бири. Талас облустук көкбөрү федерациясына карайт. Жана көп учурдан бери мынакей мыкты оюндарды көрсөтүп келет. Албетте Баква Талас командасында жакшы ойногон көптөгөн оюнчулар жыйынтыгында башка күчтүү делинген командаларга өттү. Ошол эле Достук командасында ойноп жүрөт. Баква Талас жаатында ойногон оюнчулардан. Андан сырткары Ынтымак командасында жүрөт. Негизинен кайсы бир деңгээлде оюнчуларга бир өсүүсүнө жакшы бир салым кошкон команда. Ал мезгилде экөөлөп туруп Баква Талас командасынын оюнчулары дагы бир жолу улакты таштады. Бул сапар ошол жекеме-жекеде дээрлик жеңилгенде көрүнгөн Нурбек Ашымбек уулу өзүнүн командалашы менен биргеликте улакты таштады дагы. Азыр 5-мүнөт келген мезгилде эсеп саны 2-0 өзгөрдү дагы калды. Азырынча Баква Талас командасы бул беттешти өтө ишенимдүү түрдө өткөрүп жаткан маалы. Кайрадан жерден улакты эңип алган Баква Талас командасынын оюнчусу Эржан Төлөбеков. Жакшы барды Эржан, жана жакшы Эржан Төлөбеков өзү менен кошо улакты тайгазанга таштады. Мындай оюндун өнүгүшүн эч ким күткөн эмес. Албетте Баква Талас командасы фаворит оюнчулардын, фаворит командалардын бири болчу, аны эч ким таана албайт. Анткени менен бул жерде 6-чы эле мүнөттө Баква Талас командасынын 3-0 эсебинде алдыга чыгып жатканы бул албетте чоң артыкчылык. Эржан Төлөбеков Каракашка аттуу аргымагы менен оюн алып барып жаткандыгын белгилеп өтөбүз. Кеттик анда. Кийинки аракет стартта кайрадан улак Төшбулак командасы атаандаштарынын 3 салымына азыр кандай жооп берет? Жерден улакты эңип алууда бул жолу Төшбулак командасынын оюнчулары биринчи болуп жетти. Калыс эми гана аут экендигин көрсөттү. Демек азыр ортодо жекеме-жеке чыгуу эрөөлү катталышы керек. Буга чейин көргөндөй жекеме-жекеде эки команданын оюнчулары дээрлик бирдей окшойт. Себеби биринчи жекеме-жекеде 1-1 аттуу аргымагы дал ушул Улан Асанбековдун Еврону алып койгон болчу. Азыр көрөбүз Евро кайрадан, бирок Еврону бул сапар Фактан Үрстөм уулу минип чыккан. Ага карабастан ортону азыр 1-1 аттуу Төшбулактын аты алгандай көрүндү. Бирок кайрадан позиция алмашты. Дагы бир авал Баква Талас командасынын оюнчусу Фактан азыр улакты дээрлик алууга жакындап барган. Бирок Улан бул жолу мүмкүнчүлүк берер эмес. Жок, бул Евро эмес, бул ошол Фактандын өзүнүн минип жүргөн Каракашка аттуу аргымак экен. Жакшы. Фактан алды, сол такымга басты, эми чабуулду көздөй жөнөсө дагы болот. Баква Талас командасы билбейм кандай айырмада озуп кетет. Азырынча алгачкы мүнөттөрдө жашыл кийимчен команда өтө ишенимдүү жана так таамай мыкты оюнду көрсөтүүдө, бир сөз менен айтканда. Жана сол такымга басып алган Фактан Үрстөм уулу 1998-жылкы 22 жаштагы оюнчу. Эгерде Фактан ошол жекеме-жекеде өзүн жакшы көрсөтө турган болсо, ушул жогорку лиганын командаларына дагы жакынкы келечекте өтүп калышы мүмкүн. Бул бардык оюнчуга мүнөздүү нерсе. Азыр болсо жакшы Фактан акырындап тайгазанга келди. Эмнегедир Төшбулак командасынын коргонуу бөлүгү өтө начар, бирок ушул эпизоддо коргонуусу жаман эмес. Улак ортодо калууда. Чоң додонун ортосунда калган. Эми мынакей эркин абал, бирок бул сапар дароо 2-номердеги Улан Асанбеков улакты көтөрүп кете алган жок. Улак дагы болсо тайгазандын четинде турат. Мындай абалда абайлаш керек чындыгында, себеби бири-бирин коюп жатып, сүрүп жатып, натыйжада ат дагы ошол учурда оюнчу дагы жаракат алып калышы толук ыктымал. Андыктан азыр ортодогу калыс эртерээк ышкырыгын жаңыртты дагы. Бизге жекеме-жекени белгилеп берүүдө.
Төшбулак командасы Кыран жаатын, Нарын облусунун Кыран жаатын 4-2 эсебинде уткандыгын айтып өттүк. Ошондой эле эсеп менен Бакубат Таластагы биринчи оюнунда жеңишке жеткен болчу. Улак ортодо ошол эле 1-1 аттуу аргымагы менен Улан Асанбеков жана ага каршы азыр Фахтан чыккан экен. Үрүстөм уулу Каракашканы минип, Каракашка бул жолу жакшы болду. Негизинен аттардын деңгээли бирдей экен, болгону Фахтан дароо мүмкүнчүлүк болор замат деңилип улакты алууда. Бул ал оюнчунун өзүнүн чеберчилигинен кабар берет. Ал эми анын атаандашы Улан Асанбеков азырынча атты жакшы эле койдурууда, бирок эмнегедир улакты дароо эңип алууганда шарт болбой жаткандай. Ошентип Бакубат Талас командасы бул сапардагы жекеме-жекеде улакты биринчи жолу эңип алды. Фахтан Үрүстөм уулу атаандаштарынын тайгазанын көздөй бара жатат. Бул абалда чындыгында кыйын, себеби Фахтандын жанында атаандаштары чып жармашып, ага ээн эркин оюнду көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берер эмес. Ага карабастан бир айланып чыкты дагы. Азыр Фахтан кайрадан тайгазанга барды. Такымдан чыгарып ыргытууга бир аз күбө жетпей калды окшойт. Бакубат Талас командасынын оюнчусуна андан кийин улак дагы бир жолу тайгазанга түштү. Ошентип эсеп саны 4-0. Фахтан Үрүстөм уулу. Бул сапар дагы бир жолу өз командасынын пайдасына жарап жаткан маалы. Ал эми Төшбулак командасы дароо эле 4-0 эсебинде ири айырмада артта калууда. Бул эмнеден кабар берет? Чындыгында команданын кече күнкү жеңишинен кийин баары жайында экендигин көргөнбүз. Бирок Төшбулак командасынын оюнчулары балким бир аз алсырап оюнду көрсөтүп койду окшойт. Алгачкы мүнөттөрдө толук өздөрүнүн калыбында болсо керек эле. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Кече Бакубат Талас командасынын оюнчулары эс алган, аттары дагы эс алган. Ал эми Төшбулак командасынын жааты, Төшбулактын оюнчулары дагы, аттары дагы кече күнү кадимкидей оюн көрсөткөн. Бул дагы өз учурунда кандайдыр бир таасирин тийгизиши толук ыктымал. Бирок көрөбүз эми алдыда кандай абал өнүгөт. Жекеме-жеке 4-0 эсеби бул деле жакшы айырма, жакшы алдыга чыгуу. Анткени менен Төшбулак жааты муну менен токтоп туруп калбайт. Азыр кайрадан жерден улакты эңип алууга аракеттенген Бакубат Талас командасынын оюнчусу сол такымга басты. Бул сапар Бакубат Талас командасынан 11 номердеги дагы бир жекеме-жекенин оюнчусу Нурбек Ашымбеков чыккан Евро менен. Евро буга чейинки эрөөлдү жеңилген болчу, бирок бул сапар Нурбек биринчи болуп улакты эңип алып, оң такымга басып, андан кийин чабуулду өнүктүргөн. Бирок натыйжада сүрмө топ улакты оюнчу менен кошо сыртка чыгарып жибергендигин көрдүк. Болгону бир тайм 15 мүнөткө гана созулат. Ошондуктан азыр биринчи бөлүктүн бүтөрүнө 3 гана мүнөт убакыт калды. Төшбулак жааты мүмкүн болушунча эсеп санын кыскартууга аракетин жасашы керек. Себеби калган убакытта кыйын болуп калышы мүмкүн. Эгерде азыр Бакубат Талас 5-0 эсебинде алдыга чыгып кете турган болсо, андан кийин кууп жетүү чындыгында оор болот Төшбулак жаатына. Жакшы ортодогу мынакей көк ат азыр Евро менен негизинен Каракашка бир караганда окшошуп кетет экен, бирок бул Каракашка экен. Фахтан Үрүстөм уулу. Фахтан азыр кайрадан улакты алды жерден. Ал эми Төлөн Оңкобаев 70 аттуу аргымагы менен ортого чыккан. Фахтан сол такымга басты. Жекеме-жеке чыгууда азырынча Бакубат Талас командасынын оюнчулары кыйла мыкты деңгээлдеги оюнду көрсөтүүдө. Ушундай кете турган болсо, Төшбулак жааты бардык тараптан жеңилет окшойт, себеби аттын ылдамдыгы боюнча дагы азыр Бакубат Талас командасынын оюнчулары мыкты. Жакшы Фахтан улакты кайрадан такымдан чыгарып ыргытууга жетишкен жок. Бир аз ат токтоп калган мезгилде улакты чыгарып туруп ыргытуу оңой эмес. Анын атаандашын капталдан келе жаткан маалда. Ошондуктан бул жолу Фахтан туура эле кылды. Азыр узартып чабуул уюштурат Бакубат Талас командасынын оюнчулары. Төшбулак жааты кандай коргонот, ошол суроо биз үчүн кызыктуу болууда.
Улак Бакуат Таластын оюнчусу Арген Уркашев болчу. Бирок Арген сыртка чыгып кетти. Анткени менен Бакуат Талас командасы үчүн азырынча жеке чыгуу кыйла пайдалуу болууда. Ал эми урматтуу мекендештер, эртең буйруса плей-оффтук беттештер орун алат. Биринчи лиганын алкагында, андан соң жогорку лиганын алкагында дагы кызыктуу беттештерге ортоктош болобуз. Жалпы 6 команда катышып жатат жогорку лигада. Жалпы 6 команда 2 тайпага бөлүнөт дагы. Тайпадан сурулуп чыккан мыкты командалар андан ары финалдык беттешке чейин чыгууга жолдомо алат. Кызыктуу беттештер күтүүдө эң башкысы. Азыр болсо жеке. Жакшы. Улан Асанбеков улакты алды. Төшбулак командасынын оюнчусу азыр оң такымга басууда, бирок Нурбек Ашимбек уулу дароо жандап, жармашып улакты тартып алуунун айламалын көрүүдө. Бирок мынакей Төшбулак командасынын оюнчусу улакты мыктылап басканы менен убакыт аз калууда. Түз тайгазанды көздөй жөнөшү керек азыр, туура бара жатат. Төшбулак командасынан Улан Асанбеков улак менен болчу, бирок айлантып деле кереги жок болчу. Тоокел кадам менен түптүз тайгазанга атты чаап көрсө кандайдыр бир балким жыйынтык болмок. Эсеп 4-0 азырынча Бакуат Талас командасы Төшбулак жаатынан ишенимдүү түрдө алдыда келүүдө. Экинчи бөлүк 5 мүнөттөн кийин башталат. Биз менен бирге олтуруңуздар. Аттарымыз атайын машыгуудан өтүп турабы? Мындай мисалы аламан улак ойнойт экен. Жок, аламан улакка эми суу табыз да, суу тап. Минип, күнүгө минип, келип асып, мисалы үчүн 6-күнү улак боло турган болсо, 5-күнү минип, терлетип, терин бир алып келип, асып, анан кайтып откозуп, жем берип туруп, кайтып таң атышан асып коет. Таң ашырды деп коет да, таң ашырды деп коет. Таң ашырып коет. Таң атышан баягы таң аппак аткандан отко коет. 1 саат откозуп туруп, суусун берип туруп, кайтып кичине чөпчөгөндөн дагы асып коет. Анан уже ал улакка таяр болот. Спортсмен дейли да. Буну күнүгө миниш керек. Күнүгө минбей койсоң ат бош болуп калат да. Күнүгө бир 5 км нары 5 км бери минип койсо, аттын денеси чыңалып калат. Анан минбей эле турган бир жума турган атты эле апартып улакка салып ийсең, ал топко деле кирбей, чуркабайт деле. Анан денеси бош болот, ооруп калат. Кичине кирейин дейт, тийгенде ооруйт, кирбей коет. Күнүгө минип, таң ашырып турса, ал ат спортсмендей денеси чың болот дагы. Жалпысынан канча атыңыз бар? Азыр менде өзүмүн 4 атым бар, анан өспүрүмдөрүм бар да. Жок, мен аттарымы өзүмүн гана бээлериме коем, айылда бээлерим. Анан ондой мынауга акча алып үйүргө кошоюн дегендер жок, коштурбайм дагы. Андай акча албайм дагы. Ондай акча алган арам болот да. Пока кызыккандар көп, коштура элекмин, өзүмүн эле бээлериме коем. Потому что азыр билесиңер да, оорулар көп, жылкыда оору көп. Мен бээлерими дагы жылдыга ушу кан текшертип лабораториядан. Бакна канда неме вирус болсо, аны дарылатып, дарыланбаган сыра сойдуруп жок кылдырат. Ал жугат да берет. Ошол башка жактан көп ат келип, ошолордон жуу. Ушундай азыр Кыргызстанда эң көп оору жылкыда болот го. Кандай оору? Жаралар чыгып аттарга. Азыр илгери аттарда бир эле сако, анан ич оору деген эки эле оору бар. Азыр эми денелерине жаралар чыгып кетип атпайбы? Айыкпас оору болуп калды көбүндөчү. Көп аттар, көп чоң аттар ошол жарадан айыкпай өлүп кетип атышпайбы? Ондайлар көп көрдүм. Айыкпай жүргөндөр бар, улакта буттар ишип, моундай болуп ишип, кан агып жүргөн аттар ошолор көп. Жаман оорулар. Ошол бүт ушу сырттан келген оору да бул.
Ilgari bizde onдай оору дегенде мен ушул жакка келип ошондой ооруну кийин эле мына ошо башка жактан аттар келе баштаганда көрдүк. Ого чейин аттар тегеле ооруган, буту ооруган ат дегенди билбейт. Мына ушу мен легендарлуу азыр эми мындайча айтканда хит болуп аткан Трамптын балдары мына ошо эки жерде кашка. Булардын азыр 1,5 жашарлар. Мына уже майга барып 2 жашар болот. Буларды ушу өзүм бейем балдарына койгонмун. Окей, 5 мүнөттүк тынуудан соң азыр биз Бакубат Талас жана Төшбулак командаларынын беттешинин экинчи таймына ортоктош болобуз. Азырынча 4-0 эсебинде Талас облусунан келген жашыл кийимчен команда алдыда келе жаткан маалы. Экинчи бөлүктү байкай туралы, балким Төшбулак оюнга өзгөртүү киргизиши дагы толук ыктымал. Мисалы Кран менен болгон беттеште Бакубат Талас командасы биринчи бөлүктө 3-0 эсебинде алдыда келе жаткан болчу. Анткени менен Кран командасы экинчи таймда 32 убакытты таштаганга жетишкен. Эми жыйынтыгында кайрадан Бакубат Талас командасы жеңишти майрамдады. Анткени менен экинчи бөлүктө дал ошол беттеште Бакубат оюнчулары бир аз кыйын абалга кептелген. Балким ошондой окуя катталышы толук ыктымал. Эми кайсы бир команданын көрөрмандары үчүн ал жааттын ири жеңиши албетте жакшы маанай тартуулайт, бирок нейтралдуу көрөрмандар үчүн бул беттештеги чоң атаандаштык бири-бири менен болгон чоң тиреш көбүрөөк жагымдуу маанайды тартууламак. Азыр болсо жакшы Төшбулак командасынын оюнчусу улакты алууга аракет жасаган Бекназар Оросбеков, бирок натыйжада ал улакты таштап койду. Андан кийин мынакей Бакубат Талас командасынын оюнчулары улакты алды. Эми чабуулду өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Түз чабуулга мүмкүнчүлүк жок, себеби Төшбулак командасынын оюнчулары абалды өз абалынан, өз жеринен көзөмөлдөп калууга жетишти. Дагы да болсо улак менен Бакубат Талас командасынын оюнчулары бара жаткан маалы тайгазанга түз эле сүрүп бара жаткандыгын көрүүдө. Сүрмө тап жана данары улак каякта, улак тайгазанда, ооба чындыгында жакшы көрүнбөй калды. Бир аз башаламандык болуп, анткени менен Бакубат Талас командасы беттештеги 5-чи улагын тайгазанга таамай таштады. Төшбулактын абалы, Төшбулактын бул беттеште жеңишке болгон мүмкүнчүлүгү барган сайын жок болуп бара жаткан учуру. Бирок али убакыт жетиштүү. Жада калса 5-0дөн дагы кандайдыр бир камбэк жасоого болгон. Ал үчүн жакшы оюнчулар өздөрүнүн мыкты деңгээлдеги оюнун көрсөтүшү керек. Ошол эле жакшы оюнчулар Бакубат Талас командасында да бар. Аны да унутпашыбыз керек. Алар дагы каршылаштарына оңой менен азыр мүмкүнчүлүк бербейт. 5 эмес, жада калса 1 салымга дагы мүмкүнчүлүк бериши кыйын. Жакшы улак жерде мыкты ыңгайлуу абалда туруп калган экен. Андан кийин жакшы эле капталдап качайын деди эле, бирок Айдос Айдос Жакаев окшойт. Натыйжада сыртка чыгып кетти. Улакты азыр ортого таштайт. Ким жекеме-жекеге чыгат. Ошол эле алмаш кыз оюнчулар азыр ортодо. Улан Асанбеков жана Фактан Рүстөм уулу. Фактан кара кашкан менен чыкса, ал эми анын атаандашы 1-1 менен чыгууда. Тиреш башталды. Фактан кезгелер заматтары улакты эңип алууга аракеттенүүдө. Эми Улан Асанбеков кандай кадам коорат? Улан Асанбеков азыр ортону көзөмөлдөөгө алды. 1-1 жакшы ойнотуп жаткан маалы азырынча өзүнүн ээсине мүмкүнчүлүк түзүүдө. Эми улак чындыгында
түлөп жаткандай. Жүндөн кармаганда жүндөрү кармалбай жаткандыгын көрүүбүз. Эми улактар тыбыт берет. Барыңыздар билсеңиздер керек. 4-cü minutda Азыр эми мындан кийин батыраак аракет көрүш керек. Улан Асанбеков мындай мүмкүнчүлүктү коюп жибербеши керек эле. Бирок тирешпей турган мезгилде ат тике турган учурда дагы кыйыныраак, себеби ат жылып кетет. Эң дегенде аны дагы туура түшүнүш керек. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке чыгуу. Экинчи жекеме-жеке оюнчулардын эрөөлү 70 менен Төлөн Оңкобаев. Жана ага каршы азыр Бакубат Талас командасынан Нурбек Ашымбек уулу евро менен чыккан. Буга чейин 70 еврону бир аз түртүп койгондой көрүнгөн, бирок азыр көк аттын күчү жетер эмес еврону түрткөнгө. эки тулпардын тирешүүсү мыкты көрүнүп Накей жакшы мүмкүнчүлүк турат азыр Нурбек Ашымбек уулунда. Нурбек Бакубат Талас командасынан Ой, ушул жерде эми 70-те бир мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн эле, бирок еврону караңыздарчы. Евро чындыгында мыкты ат экен. Анысынан Нурбек Ашымбек уулу өзү дагы чапчаң оюнчу экендигин көрсөтүп, дароо аттын үстүнө минүүгө жетишти. Буга чейин 1 мүнөттүктө эки команданын тең оюнчулары улакты эңип ала алган эмес. Азыр бул 1 мүнөттүктө дагы эч ким улакты эңип ала алган жок. Жана кезектеги жекеме-жеке чыгуу. Кайрадан экинчи номердеги оюнчулардын тирешине ортоктош болуудабыз. Улан 2 классташ чыкты, Өкөтөк 8-жыл. Мынакей Фахтан Үрүстөм уулу Каракашка менен, ал эми ага каршы 1-1 минген Улан Асанбеков Төшбулак командасынан. Дал ушул 1-1 аттуу армагы. Бир аттуу аргымагы азыр Талас Бакубат Талас командасынын эки аргымагына тең, эки жекеме-жеке түшкөн атына тең жогорку деңгээлдеги Алды Улан Асанбеков. каршылаштыкты көрсөтүүдө. Улан Асанбеков азыр улакты жерден көтөрүүдө. Атты мыкты тажрыйбаны бурду. Асанбеков Улан Төшбулак командасынан. Жакшы. Улан Асанбеков улакты алды, азыр такымга басышы керек, өнөктөшүн өткөрүп берген. Төшбулак командасынын алгачкы чабуулуна ортоктош болушубуз мүмкүн. Азыр 3-чү номердеги Айдос Жокаев улак менен Айдос жакшы өттү, жакшы келе жаткан. Эмне үчүн калыс азыр ышкырыгын жаңартууда. Бул жерде Бакубат Талас командасынын оюнчусу өзү келип кулап түшкөндөй таасир калтырды. Чечимин чыгарсын, мен силерге маалымат. Кандай чечим чыгарат азыр? Ортодогу башкы калыс Карим Кадыркулов. Жаза мамыга чыгарды. Жаза мамыга демек Бакубат Талас командасынын бир оюнчусу кеткен экен. Ал ортодо Төшбулак командасы жакшы чабуулду өнүктүрүп барууда. Айдос Жокаев. Айдос бул сапар Тайгазанга эмес, тескерисинче сыртка чыгып кетти. Себеби каршылаштары чоң тоскоолдукту жаратты Тайгазанга барууга. Эми кайрадан жекеме-жеке чыгуу. Бир жакшы мүмкүнчүлүк болду эле. Чындыгында азыр Төшбулак командасына өздөрүнүн алгачкы салымын жаратууга, бирок ал мүмкүнчүлүк дагы текке кетти. Бул ошондо 8-чи номердеги Бакубат Талас командасынын оюнчусу Арген Уркашев. Азырынча жаза мамыда турат. Жекеме-жеке чыгуу. Улан Асанбеков 1-1 менен ага каршы еврону минген Нурбек Ашымбек уулу. Жакшы мүмкүнчүлүк азыр кайрадан дээрлик Төшбулак командасынын армагы жакшы ойноп жаткандай көрүнгөн жекеме-жекеде. Бирок азыр еврону минген Нурбек кыйын делинген жерден улакты эңип алып кеткендигин көрдүк. Алитте керек чийинден чыга элек. Демек
Калган оюнчулар аралаша албайт. Эми мүмкүнчүлүк азыр төш булак оюнчусуна жаралууда. Эң илиш керек, алыш керек. Жакшы алды Нурбек. Тагыраагы Улан Асанбеков такымга басты. Өнөктөшүнө өткөрүп бериши керек. Батыраак ушул абалдан. Мына сага эми жакшы чабуулду өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Айдос Жакаев талисман аттуу аргымагы менен Тайгазанды көздөй бара жатат. Ал ортодо Бакубат Талас командасынын бир оюнчусу, жазамамда турган оюнчусу оюнга аралашты. Демек азыр Бакубат Талас оюнчулары толук курамда коргонушат. Жана улак жерге түшүп калгандыгын көрдүк. Тош булак командасы жакшы эле аракеттенүүдө. Анткени менен Бакубат оюнчулары азырынча коргонууда жогорку сапаттагы оюнду алып барышууда. Муну сөзсүз түрдө белгилеп коюу зарыл. Улак додонун ортосунда ким биринчи эңип алат азыр? Натыйжада эч бир командадан улакты жерден көтөрүү мүмкүнчүлүк болгон жок. Жана дагы бир жеке чыгуу эрөөлү катталат. Негизинен улак жерде жаткан мезгилде 1 мүнөттөй убакыт берилиши керек. Командаларга жерден улакты эңип кетүүгө. Бирок Тайгазандын жанында же болбосо Тайгазандын капталында улак турган мезгилде 1 мүнөттү күтүп олтурбайт калыс. 1 мүнөткө жетпеген убакыт берет дагы, андан кийин жекеге чакырат. Себеби ал жерде аттар дагы ошол эле оюнчулар да жаракат алып калышы ыктымал. 1-1 аттуу аргымагы менен Улан Асанбеков жерден улакты эңип алууга аракет жасайт азыр. Улан жакшы мүмкүнчүлүк жаралууда. Уланда эмнегедир бирок эңилип алуу бир аз кыйыныраак болуудага каршы Фактан Үрүстөм уулу Каракашка менен ортону ээлеп турган Төш булак командасынын жеке оюнчусу. Жана азыр Каракашка жакшы бул сапар ортодогу позицияны алууга аракеттенүүдө. 1 мүнөт убакыт, эки команданын тең оюнчусу улакты эңип ала алган жок. Азыр болсо 70 жана евро аттуу аргымактарын минген. Нурбек бул евро менен чыкса, Ашынбек уулу ага каршы ойногон Төлөн Оңкубаев болду. Жана биринчи болуп Бакубат Талас командасынын 11 номердеги оюнчусу Нурбек Ашынбек уулу улакты алды. Сол такымга басты. Эми азыр акырындап ушул тегерек чийинден чыгат дагы. Каршылашынын Тайгазанын көздөй жөнөшү керек. Жаман эмес. Жакшы бара жатат азыр Нурбек Ашынбек уулу. Атаандаштары кандай коргонот? Буга чейин Төш булак командасы 2 жолу мыкты чабуул уюштурган мезгилде Бакубат Талас командасынын оюнчулары өтө жакшы коргонуш алды. Бул сапар Нурбек азыр өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп бериши дагы толук ыктымал. Жок, өткөрүп берген жок. Абайлаш керек. Нурбек дагы да болсо улакты али такымынан чыгара элек. Жакшы эле атаандаштык көрсөтүүдө Төш булак жаатынын оюнчулары жакшы коргонууну алып барууда. Бирок Бакубат Талас командасынын оюнчулары мындай биригип, эки адам бир билек болуп улакты ыргытуудан мыкты экендигин билебиз. Ошондуктан азыр чындыгында кыйын абал жаралып турат. Деги чекти. Улак азыр чоң талашта. Төш булак командасынын оюнчусу дагы ушул абалдан улакты эңип кетүүнүн бир айла амалын көрүп жаткан маалы. Төш булактан команда капитаны Адис Макеев тартып алууга аракет жасаган. Натыйжада эки тарапта тең жок. Улак жерге түшүп калды. Сага да жок, мага да жок. Натыйжада улак жерде азыр. Ал ортодо экинчи бөлүктөгү акырындап сапарын картып бара жаткан учуру. 13 мүнөт убакыт артта калды. Болгону 2 мүнөт убакыт оюн жүрөт эми экинчи бөлүктүн алкагында. Кайрадан ышкырыкты жаңыртты. 2 мүнөт калды. Жеке мүмкүн болушунча Төш булак командасынын оюнчулары улакты батыраак оюнга кошушу керек. Бакубат Талас командасына убакыттын өткөнү пайдалуу. Ал эми Төш булак жааты эгерде кандайдыр бир канаттандырарлык өздөрү үчүн пайда алып келе турган
жыйынтыкты көксөсө, жыйынтыкты кааласа азыр ошол улакты дагы бат-баттан ортого алып келебиз, стартка алып барабы айтор. Оюнду ыкчам өткөрүшү керек. Кара Кашка менен жаны тынбаган ошол эле Фактан Рүстөм уулу. Ага каршы 70 аттуу аргымак менен Төлөн Оңкобаев. Бул сапар эч кандай кыйынчылыксыз Фактан такымга басты азыр улакты. Себеби буга чейин Фактанга каршы 1-1 аттуу аргымагы ошол Улан Асанбеков чыгып жаткан. 1-1 азыр Кара Кашка менен Еврого жакшы эле атаандаштык көрсөтүүдө, бирок 70 аттуу аргымагы же үстүндөгү чабандеси ойното албай жатабы, же аргымак өзүн таппай жатабы айтор. Ортодо жекеме-жекеде Евродон дагы ошол эле Кара Кашкадан дагы жеңип жаткандыгын көрүүдөбүз. Азыр болсо жакшы мүмкүнчүлүк жана Бакубат Талас командасы дагы бир улакты тайгазанга такы таштап олтурат. Эсеп 6-0. 6 упай айырмасында Бакубат Талас командасы азырынча алдыда келүүдө. Алдыда дагы 3-чү тайм бар, бирок 3-чү таймда Төш Булак командасы мындай оюну менен бир улакты салаарынан дагы менин күмөнүм бар. Себеби канча жакшы мүмкүнчүлүктөр болду айрыкча экинчи бөлүктүн жүрүшүндө Төш Булак жаатында. Бирок ошону эч ким колдоно алган жок. Азыр калыс стартка улакты таштады. Бирок командалар жанталашып булак үчүн ойнобосо деле болот, себеби убакыт бүтүп калды. Бакубат Талас командасы азырынча 6-0 эсебинде Төш Булактан алдыда келүүдө. 3-чү бөлүктөн жолугабыз. Улуттук көкбөрү тайгазан ойунубуз Шамши Болот Төлөнович, Темир Дүйшекеев, Шернияз Болот Эсентаевич ата бабабыздын Мына ушу мен легендарлуу азыр эми мындайча айтканда хит болуп аткан Трамптын балдары мына ошо эки жерде Кашка. Булардын азыр 1,5 жашарлар. Мына уже майга барып 2 жашар болот. Мына ушу мен легендарлуу азыр эми мындайча айтканда хит болуп аткан Трамптын балдары мына ошо эки жерде Кашка. Булардын азыр 1,5 жашарлар. Мына уже майга барып 2 жашар болот. Буларды ушу өзүм бем балдарына койгонмун. Ошолор мына ушу бош турат азыр ушул жерде. Азыр буларды үйрөтө элекпиз. Кече бирөөсүн кичине минип, мына тиги нар Кашканы минип кичине неме кылып көрдүк. Азыр эми ушулардан үмүт кылып атабыз. Эми атасындай болуп берсе деп. Сырттан келген мына ушу мына кара Полшадан келген. 1,5 жашарына азыр 2,5 жашар болуп калды. Буларды көнүп кететиз эле. Чүйдөн жылкы апардым. Бейлердичи бар чоң бейлерди апарып аттарга неме кылайын десем болбойт экен. Алайдын абасы менен чүйдүн абасы бири-бирине дал келбей бейлер мага болбоду да кайтып сатып бердим. Өзүм жылкылар алай жылкылар. Если тайында апарып 1 жашарында апарып кое берсе көнүп кетишин. Атак чоңойгондон кийин көнбөйт. Мисалы үчүн Польшадан, Россиядан келген чоң аттар, жашы чоң аттар, мисалы үчүн 5 жаш, 6 жаш аттарды алып келсе, алар улакка деле көнбөйт. Алардын мойну катып калат экен да. Бая тоң мойун деп коет го. Баш бербейт. Калаган жагына басып кетип калат. Башы кайсы жака бурулуп ошол жака кетип калат. Анан тайында келип калса, ошону мына жерде балдар минип үйрөтүп койсо, башын кагып баягы ол 6-7 жаштагы жылкылар башын деле өдө көтөрбөйт. Тоң мына жежейип тура берет. Анан жашында алып келип кичине кагып
moyundарын sındırıp başын көтөрүп койсоң үйрөнүп калат. Баягы шпагатка отурган балдардай эле да. Жаш баланын жашында шпагатка отурсаң кийин ошо боюнча отуруп калат го. Чоңойгондо отуралы. Ошондой эле. Азыр эми ушу минип атабыз. Кечен аркысы мингенбиз, эми беркиси минсек кичине үйрөтүп басыштан жылкыга бир жолу минип койсоң ошол эсинде калат да. Кийин сразу минип кете бересиң. Анан минбей жүрө берсең азуу болуп калат. Мына ошо бир-бирден bir жумадан минилип аны агытылат. Бакуат Талас жана Төш Булак командаларынын беттеши. Азырынча Бакуат Талас командасы ишендүү түрдө алдыда келе жаткан учуру. Улак стартта жатат. Бакуат Талас командасы жашыл кийимчендер. Ал эми атаандашы Төш Булак жааты сары кызыл кийим менен беттеш алып барып жаткан команда. Эсеп 6-0. Бакуат оюнчулары экинчи таймда 2 улакты таштаганга жетишти. Ал эми Төш Булак жааты жалпы 2 таймда бир дагы улакты таштай алган жок. Улак кайрадан Бакуат Талас командасынын оюнчуларында. Азыр оң такымга басып алган жашыл кийимчендердин оюнчусу жакшы бир чабуулду өнүктүрүүгө жол издеп жаткан учуру байкай туралы. Бул бөлүктө дагы азырынча Бакуат Талас командасынын оюнчулары жакшы дымак менен, жакшы бир мотивация, жакшы дем күч менен чыккандыгы көрүнүп турат. Алардын алгачкы эле аракеттеринен ири эсепти алдыда келе жатса дагы бул команданын оюнчулары али толугу менен оюндун үстүндө. Ой. Азыр Тайгазанга улак эмес. Тайгазанга ат түшүп кете жаздады. Жакшы мүмкүнчүлүк азыр Төш Булак командасында болушу мүмкүн. Байкай туралы жакшы бара жатат. Оң каптал менен Төш Булактын Айдос Жакеев аттуу оюнчусу, Жакаев аттуу оюнчусу талисман менен. Чындыгында аттын ылдамдыгы жакшы экен, болгону башы катуу экен. Ылдамдыгы жакшы болгону менен аны башкаруу кыйын болсо, улакчыга кыйын. Бирок тарбияласа боло турган ат окшойт. Талисман аттуу аргымак. Айдос Жокаев аттуу аргымак оюн алып барат. Тагыраагы улакчы оюн алып барат. Талисман менен 2002-жылкы Айдос. Бүгүнкү беттеште көбүрөөк азыр дал ушул Бакуат Талас командасынан улакты тартып алар замат Төш Булак чабуулун Айдос Жокаев уюштурууга аракеттенүүдө. Негизинен командадагы чабуулчу экендигин белгилеп коюшубуз керек. Азыр эми жеке чыгуу 1-1 аттуу аргымак менен Улан Асанбеков Төш Булактан ага каршы чыккан Еврону минген Нурбек Ашымбек уулу Бакуат Талас командасынан. Жакшы, азыр Бакуат Талас оюнчусу улакты алды, сол такымга басты. Нурбек Ашымбек уулу 1995-жылкы 25-26 жашка чыгып калган оюнчу, эми 26да десек да болот. Азыр улак дал ошол Нурбекте. Нурбек өзүнүн командалашына өткөрүп берген экен. Ылдам түз чабуулда азыр Марсель Сыдыков уюштурушу толук ыктымал. Марсель дагы өткөрүп берди. Бул Эржан Төлөбеков мен жаңылбасам. Жакшы ылдамдык менен жок, бул Сусарбек Шамбетов. Сусарбек бир айлантып келүүнү туура көргөн экен азыр. Сусарбек улакты такымга басууну туура көрүүдө. Азыр өздөрүнүн жарым аянтына келди. Эми демек кайрадан ылдамдыкты кошуп туруп атаандаштарынын Тайгазанын көздөй сапар алат. Сусарбек Шамбетов Рамос аттуу аргымак менен оюн алып барууда. Рамос билбейм кандай түшүндүрмөсү кандай экендиги мен жакшы түшүнбөдүм, бирок Рамос деген футболчу бар, коргоочу, дүйнө жүзүндөгү мыкты коргоочулардын бири. Балким ошонун атынан койгон болушу дагы мүмкүн. Анткени менен Сусарбек Шамбетов азыр ойноп жаткандыгын, мындай чабуулга чыгып жаткандыгын карай турган болсок,
коргоочу эмес, чабуулдагы эле ат окшойт. Азыр жакшы жерден биринчи жолу улак теңип алууга кайрадан Бакубат Талас командасынын оюнчулары аракет жасашты. Алардын аракети жаман эмес. Улак уланды түрдө жерде калат. Эми гана ортодогу калыс Карим Кадыркулов ышкырыкты жаңыртты дагы улакты ортого алып келүүнү айтууда. Улуттук даражадагы калыс 4-минутта 50 секундда. азыр болсо жекеме жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Кийинки беттеште урматтуу мекендештер, Ди тайпасында Ди үчтүгүндө Казарман жана Токтогул командалары ойноорун белгилеп өтөбүз. Кызыктуу беттеш болот. Улак азыр ортодо жерде жатат. Жекеме жеке чыгуу. Бул сапар Фахтан Үрүстөм уулу Каракашкан минип чыккан. Ага каршы Исламбек Нурланов. Жок, бул Исламбек эмес, бул Төлөн Оңкобаев. Төлөн Оңкобаев 70-ти минип чыккан. Бирок Төлөн азыр неченчи ирет бул жерде жеңилүүдө. Балким Төлөн эмес. Бул жерде аты жеңилип жатат окшойт. 70, себеби 70-тин ушул еврону дагы ошол мезгилде Каракашканы дагы жекеме жеке дали жеңе элек. Бүгүнкү беттештин жүрүшүндө улакты сол такымга басты. Фахтан Үрүстөм уулу Каракашка менен азыр тегерек чийинден чыгып туруп эле дароо чабуулду көздөй жөнөшү керек. Жакшы мүмкүнчүлүк. Фахтан Үрүстөм уулу азыр акырындап Тайгазанды көздөй жылмып бара жаткан учуру. Ага каршы Төшбулак командасынын оюнчулары дагы оңой олтоң чабуулду өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берип койбос. Жакшы бир айланып дагы болсо Фахтан Үрүстөм уулу Тайгазанга жакындоодо. Бул 3-бөлүктөгү алгачкы салым болуп калышы мүмкүн. Азырынча Төшбулак командасынын коргоочулары жакшы коргонууда. Балким Бакубат Талас командасынын жетекчилери, машыктыруучулары бир аз атты асырап көп ачык чабуулдарга чыкпастан оюн алып барууну дагы табыштаган болушу ыктымал. Ал эми маалымат иретинде дагы бир жолу айтып өтөлү, Чучугулак жогорку лигага бүгүн ташталат экен. Ал эми беттештерди буюрса биз 17 марттан баштап көрүп баштайбыз. 17-си, 18, 19-у тайпалык баскычтагы оюндар орун алат. Тайпалык баскычтан чыккан биринчи, экинчи орунду ар бир тайпанын биринчи орунду ээлеген командалары 21 мартта финалдык беттеште ойносо, экинчи орунду ээлеген командалары 3-орун үчүн 20 март күнү оюн алып барат. Жалпылап алып караганда кызыктуу беттештер күтүүдө бизди. Азыр улак үчүн күрөш, улак үчүн эрөөл. Улан Асанбеков 1-1 аттуу аргымагы менен 1-1 жакшы. Уланга жакшы эле мүмкүнчүлүк түзүүдө. 1998-жылкы Улан Асанбековдагы Азамат улакты алды. Такымга басыш керек. Тегичекти кайра коюп жибергендигин көрдүк. Атаандашы жөн турбастан ага чоң тоскоолдук жаратууда. Неченчи ирет дал ушул жекеме жекеден 1 мүнөт убакыт ичинде эч ким улакты ала албаган абалды көрдүк. Бүгүнкү беттеш жүрүшүндө көбүрөөк катталууда мындай абалдар. Азыр Бакубат Талас командасы көбүрөөк тактикалык абалда оюнду алып барып баштаптыр. Чындыгында байкап турсаңыздар, ашыкпай оюнду көрсөтүүдө. Шашпайт Фахтан Үрүстөм уулу мүмкүнчүлүк болсо деле улакты алууганын көп деле кызыкчылыгы жоктой. Азыр 70 жакшы. 70 бул жолу Каракашканы сүрүп чыгарды. Жана 70 ортону алууда. Байкай туралы ушул жерден эмне кылат азыр? 70-тин үстүндө Төлөн Оңкобаев. Командадагы эң улуу оюнчулардын бири.
жаш улуу оюнчулардын бири 1988-жылкы Төлөн Оңкобаев. Жакшы мыкты аракет кылды, болбой. Бирок бул сапар жакшы позициядан улакты алуу мүмкүн болгон жок. Кезектеги жекеме жекке чыгуу болгону бир-бирдин бир Тургандардын катарынан кемчилиги дейбизби? Бир аз тебинчек экен. старттан келип келгенге болбойт. Ошону эске салып коелу. Азыр бир-бирди демек Исламбек Нурланов минип чыккан экен, байкай туралы. Исламбек бир-бирди кандай ойнотот? Командасы Уақыт өтүүдө бат-баттан оюнду алып баруу зарыл, улантуу зарыл. Төшбулак командасы жок дегенде көрөрмандары үчүн дагы өздөрү үчүн дагы ушул чемпионаттагы соңку беттешинде бир жолу салымды жаратып коюу кайсы бир деңгээлде жакшы болмок. Көрөбүз, бирок мүмкүн болобу ал нерсе? Исламбек бир жолу эңилип көрдү. Эми жакшы. Исламбек улакты алды. Бир-бир менен чыккан Исламбек. Бир-бирдин негизинен Улан Асанбеков минип жаткан болчу. Бул жолу оюнчулар алмашкан экен. Жакшы улакты алган Төшбулак командасынын оюнчусу, бирок азыр Нурбек Ашымбек уулу чоң атаандаштыкты көрсөтүп каршылашына оңой менен улакты берер эмес. Акыркы 4 мүнөт убакыт калган учур оюндун жыйынтыкталышына Бакуат Талас командасы ишенимдүү түрдө оюнду көрсөтүп жаткан учуру. Мүмкүн болсо азыр чыгыш керек ушул абалдан Исламбек. Кантип чыгат? Атты чүдөсү азыр сыртка чыкса, калган оюнчулар аралашса, Төшбулак командасында балким чабуулдук мүмкүнчүлүк пайда болмок. Бирок Исламбек Нурланов маселени ушул тегерек чиндин ичинде чечүүгө аракет жасоодо. Нурбек дагы жөн туруп калбайт. Нурбек Ашымбек уулу дагы азыр атаандашы баскычакты болбостон эле улакты тартып алууга аракеттенүүдө. Нурбек дээрлик алды, такымга дагы басууга жакшы эле аракеттенүүдө. Жакшы, мынакей Бакуат Талас командасынын оюнчусу ошентип Нурбек Ашымбек уулу бул сапар такымга басып туруп тартып алды. Жакшы, андан ары Нурсултан Райымбек уулуна улакты өткөрүп берген. Бирок Нурсултан бул жолу чабуулду өнүктүрө алган жок. Улак ортодо. Жана калыс кайрадан жекеме-жекеге чакырууда. Жок, жекеме-жекеге чейин атаандашын эрежени бузуп урдургандыгына байланыштуу Төшбулак командасынын бир оюнчусу жаза мамыга кетти. Абалы оор болуп турган команда үчүн бул жаза мамы дагы бир оор абалды жаратары турган иш. Жакшы, азыр улакты эңип алган Төшбулак командасынын оюнчусу. Нур Жеңишбеков жаза мамыда турган экен. Ал ортодо улактагы чейинден сыртка чыгып кетти окшойт. Акыркы 2 мүнөт Бакуат Талас командасынын оюнчулары азыр балким ушул 2 мүнөт ичинде ортону көзөмөлдөп коюшу деле толук ыктымал. Бирок Бакуат Талас командасынан азыр Фактан Рүстөм уулу кара кашка менен чыгып дароо улакты эңип алды. Бакуат оюнчулар бир оюнчуга көптүк кылат, ошондуктан балким мындай кадамы туура, түз тайгазанды көздөй бара жатат азыр. Ал ортодо улак дагы бир аз начар абалда тургандыгын көрүүбүз. Ой, эреже бузулган жок бул жерде. Фактан Рүстөм уулу 7-0 эсеп сандары. Бакуат Талас ошентип ишенимдүү түрдө алдыга чыкты. Командадан эң жакшы оюн көрсөткөн оюнчулардын бири дал ушул Фактан Рүстөм уулу болду бүгүн. Анын минген аты кара кашка. Ошондой эле жекеме-жеке чыгып жаткан Нурбек Ашымбек уулу дагы жакшы оюн көрсөттү. Негизинен көбүнчө ушул жекеме-жекедеги оюнчулар көбүрөөк көзгө көрүндү Бакуат Талас командасынан. Ошол учурда Төшбулактан дагы улакты кайрадан старттан эңип алууда Бакуат Талас командасынын оюнчусу мыкты болду. Майрамбек Бекмырза уулу.
Улак biraz жеңилдейин деп калыптыр. Байкасаңыздар. Жакшы, азыр акыркы секундаларда дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бар азыр. 30 секундда кайындын аякташына. Өтө жакшы бара жаткан маалы. Тайгазанды көздөй. Майрамбек Бекмырза уулу ыргытууга жакшы аракет жасады эле, андан кийин капталдан каршылашы biraz эрежени бузуп кетип, натыйжада азыр жазамамыга жөнөтүлөт. Дерлик убакыт бүттү. 5 секундта эми эч нерсе деле өзгөрбөйт. Бакуат Алас командасынын жеңишин биз куттуктайбыз. 7-0 эсебинде ошентип Төш булакты чечүүчү беттеште утуп, Бакуат Алас командасы Си тайпасынан түптүс чейрек финалды көздөй, плей-оффтук баскычты көздөй жолдомо алды. Ал эми Төш булак командасы ошентип бул мелдешти ошол тайпалык баскычтан бир жеңиш, бир жеңилүү менен жыйынтыктайт. Ал эми урматтуу мекендештер, биз да бул эфирди жыйынтыктайбыз. Алдыда Ди тайпасындагы чечүүчү кызыктуу беттеш бизди күтүүдө. Андыктан КТРК Спорт телеканалынан алыспай туруңуздар. Элдин атынан, федерациянын атынан